Sadır, 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 sadır. Саламатсыздарбы, кымбаттуу менин мекендештерим, урматтуу коомдук бирикмелердин өкүлдөрү жана студенттер. Кыргыз Республикасынын президенти катары Россия Федерациясына болгон алгачкы сапарымда сиздер менен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Алыста мекенди сагынып жүргөн сиздердин тагдыр, жалпы мигранттарыбыздын тагдыры мени эч качан кайдыгер калтырбайт. Ошондуктан бул жолугушуунун мааниси мен үчүн абдан терең. Мен да мигранттын жашоосун көргөм, билем, эч кимди тагдыр аяган жок, оор кыйынчылыктар дүйнөнүн ар тарабына кетүүгө аргасыз кылды. Бирок көбүңөрдүн жашооңор мурдагыдан караганда оңолду десек болот. Бул сиздердин жеке эмгегиңиздер, эч ким жардам берген жок. Көбүңөр дагы деле кыйналып жүрөсүздөр, муну жакшы билебиз. Кыйын күндөр эстен кетпес. Ошого кеткен убакытты эч ким кайтарып бере албайт. 30 жылдан бери сиздерди татаал жашоого түрткөн жетекчилердин күнөөсү деп эсептейм. Урматтуу мекендештер, эмне үчүн менин биринчи иш сапарым ушул жактан башталды? Биринчиден, эки мамлекеттин тарыхый, маданий жалпылыгы, достугу илгертен түптөлгөн. Ошондуктан мигранттарыбыздын басымдуу бөлүгү Россияда. Анын бардык бурчунда жүрөсүздөр, булуң бурчунда. Экинчиден, эки өлкөнүн коопсуздук, саясий экономикалык, аскердик техникалык жана башка кызыкчылыктары бир. Бул өзгөчө маанилүү. Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин менен жолугуштум. Албетте мигранттарга байланыштуу суроолорду да көтөрдүм. Менин максатым элибиздин көйгөйлөрүн чечип, жумуш орундары менен камсыздап, татыктуу жашоону алып келүү. Сиздерди, улутташтарымды, жердештеримди кайра өз мекенине алып келсем, мындан артык мен үчүн бакыт болбос. Ошол күн дагы жакын арада келет деп, Кудай буйрса келет деп терең ишенем. Мигранттардын өлкөнүн экономикалык жана социалдык жактан өнүгүүсүнө кошкон салымы өтө салмактуу. Тактап айтсам, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2020 жылы 598 миллиард сомду түздү. Мунун ичинде 197,3 миллиард сому мигранттардын акча которуулары болду да. Доллар менен айтсак, 2019 жылы 2,4 миллиард доллар, 2020 жылы 2,3 миллиард доллар которулган. Бул ички дүң продукциянын 30%-ын түзөт. Ошондуктан мекендештерибизди ар тараптан колдоо, алардын кызыкчылыктарын коргоо, чет өлкөдө туруусун жеңилдетүү мамлекеттин негизги иши болуш керек. Бир аз жасалып жаткан иштер жетишсиз, ошентсе да айта кетсем, менин биринчи жарлыгым миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө болду. Анда мигранттарга, Кыргызстанга кайткан жарандарга жана чет өлкөнүн жарандыгын алган биздин мекендештерибизге жеңилдиктерди камсыз кылуу, алардын Кыргызстанга инвестиция жасаш үчүн шарттарды түзүп берүү маселелери кирди. Пока сиздер ушу мигрант болуп турган мезгилдерде. Мындан тышкары, элчиликте бериле турган документтердин тизмеси көбөйтүлөт. Жакында ID карт алууга жана Кыргызстандын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүн ушул жерден алмаштыра аласыздар. Ура! Паспорттарды тариздөөдө нотариалдык кызматтар, ЗАГСтын кызматтары сыяктуу кызматтар үчүн консулдук жардамдардын көлөмүн бир топ азайтабыз. Жаңы үлгүдөгү мекенге кайтуу күбөлүгү иштелип чыкты.
элчиликтин кошумча жаңы концессиялар ачылат. Канцеляриялар ачылат. Москвадагы элчиликтин консулдук бөлүмү кеңейтилет. Миграция тармагын жоюп, ошол чет өлкөдө жүргөн ушу миграция тармагында иштегендердин бардыгын биз Тышкы иштер министрлигине кошуп бердик. Мындан ары ошол министрлик иш алып барат. Пенсия жаатында айтсам, мындай тартип Россияда медициналык камсыздандыруу полистерин алуу жана Россияда тоскоолдуксуз жүрүү үчүн маанилүү. Евразияске кирген өлкөлөрдүн эмгекчилерин пенсия менен камсыздоо жөнүндө макулдашуусу 2021 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирди. Эми буюрса 2022 жылы январ айынан баштап пенсияга документтерди ушул жерден тапшырсаңыздар болот. Мыйзамдуу түрдө иштөө керек. Накопительный акча да берилет. Белгилеп кетчүсөз, ЕАЭСтин башка өлкөлөрүндөгү иштеген стаждар дагы эсепке кошулат. Мамлекеттер ортосунда документтер, справкалар боюнча системалар интеграцияланып жатат. Ошондой эле пенсияга чыгып, туруктуу жашаган жерге кеткенде пенсия ошол жакка ошол көлөмдө экспорттолуп турат. Мигранттар кездешкен чоң проблемалардын бири эмгек акыларын ала албай калган учурлар. Кыргызстандын миграция кызматына 2017 жылдан бери 11330 адамдан арыз келип түшкөн. 608 миллион 348 миң рубль эмгек акысын ала албай калган жарандарыбыз. Анын ичинен 222 миң 300 миллион рубльдү алууга жардам көрсөтүлгөн. Мен дагы бир жолу айтам, бул сандар бери эле жагы. Дээрлик ар бир мигрант ушул кырдаалга туш келген. Россиянын атайын кызматтары менен бул иштерди күчөтөбүз. Мына эми пенсия маселелери чечилди. Ошондуктан иш берүүлөр менен сөзсүз расмий келишимдерди түзүү менен иштөөгө чакырам. Миграциялык учет сиздердеги чоң проблема. Турак жай ээлери салык төлөөдөн качып, макулдугун бербей келет. Бул маселени бүгүн көтөрдүм. Өкмөткө тапшырма берем деп макулдугун берди Владимир Владимирович, чечип беребиз деди. Анын айынан биздикилер миграциялардан, милициялардан качып жүрүшөт. Бул багытта Казакстанда жакшы тажрыйба бар экен, уведомительный характер деп коет экен. Жаран мамлекеттик органга келген жери жана иши боюнча билдирүү гана жөнөтүп коет экен. Ошого карап каттоого коюлат. Россия менен да ЕАЭСтин алкагында ушундай процедураны киргизүү боюнча сунуштарды киргизебиз. Кара тизме боюнча айтсам, 2021 жылдын 1 январына карата Россиянын аймагына кирүүгө 49328 адамга тыюу салынган экен. Же болбосо кара тизмеге киргизилген. Мен билем, 2 жолу административдик тартип бузсаң ушул тизмеге киресиң. Алар кайсылар? Жол эрежесин бузуу, тамекини туура эмес жерде чегүү жана башка ушул сыяктуу ушундай болбогон шылтоолор менен мигранттарды кыйнашат. Биз Россия тарапка азыркы тартипти өзгөрүү боюнча сунуш киргизебиз. Мисалы 2 жол эмес, санын көбөйтүү, штрафтарды салуу сыяктуу, болбосо дароо эле кара тизмеге киргизип койбой. Бул багыттагы иштерди Кудай буйрса күчөтөбүз. Авиа каттамдарды көбөйтүү боюнча айтсам, бул боюнча дагы маселе көтөрдүм. Пандемияга байланыштуу болуп атат деп атат, бирок өкмөткө айтып тапшырма берем деп калды. Өткөн жыл оор жылдардан болду. Чет өлкөлөрдөгү көпчүлүк мекендештерибиз жумушунан айрылып, мекенине кайтууга мажбур болушту. Азыркы кезде өз үй бүлөлөрүн камсыздап, балдарын окутуп, көздөгөн максаттарын ишке ашыруу үчүн көп жылдардан бери калыптанып калган жашоо шартына кайрылуулары кыйын болуп турат. Владимир Владимирович Путин менен 2 тараптуу сүйлөшүүлөрдө авиа каттамдарды көбөйтүү боюнча дагы ошол азыр айтып өткөндөй маселелерди чечебиз деп убадалар беришти Кудай буйрса. 8 февралдан туруктуу каттамдардын саны жумасына 6га жетти. Авиа трафик менен 3 рейс, баасы 235-335 евро экен. Аэрофлот менен 3 рейс, баасы 38 миңден башталат экен. Буларга акыркы 72 сааттын ичиндеги
ПЦР, ТЭЦ гана суралат. Ал эми жогорку квалификациялуу адистерди ишке чакыруу боюнча учурда Россия ишкерлери тараптан Кыргызстанга 16.704 вакансия сунушталыптыр. Мындан тышкары жумасына 85 чартердик рейс болуп жатат. И буларга основание суралат, ал 20 000 сом турат экен, ошондуктан билет баасы да абдан кымбат болууда экен. Уральский авиалиния 35 000-дон 80 000ге чейин экен, Сибирь компаниясы 37 000-ден 66 000ге чейин чыгарышыптыр. Ал эми туруктуу рейстерди көбөйтүү жагы каралууда. Ушул иш сапарда жаңы транспорт министри да биз менен келди. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, буюрса чечилет. Мындан тышкары 30 ноябрдан тартып Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан санариптик демилгелер фондунун COVID-19 саякат долбоору аркылуу пилоттук иштер боюнча сүйлөшүүлөрдү баштадык. Бул долбоор менен Россия, Армения, Белоруссия толук иштей баштады бүгүнкү күндө. Казакстан техникалык баскычта иштеп жатат. Бул долбоор кирсе, ЕАЭС мамлекеттеринин ичинде эркин жүрүү кайрадан калууна келет буюрса. Пандемиянын маалында медициналык кызматкерлердин жана укук коргоо органдарынын коштоосунда тоскоолдуксуз өтүү үчүн жашыл коридор маселеси көтөрүлдү. Мисалы, Казакстан аркылуу 197 автобус, 23 спецтехника аркылуу жарандарыбыз келди. Ошондуктан бул багыттагы маселелер да чечилиш керек. Социалдык коргоо жана медициналык кызматтарды алуу боюнча айтсам, бул маселеде аздыр көптүр иштер чечилген, бирок эмгек мигранттарынын үй бүлөлөрүнүн медициналык страховкаларды алуу маселеси ачык бойдон турат. Бирок бүгүн сөз болгондо чечип бере турганын айтышты. Бирок коронавирус маалында баштапкы деңгээлде кабыл алуу, диагностика, консультация, акысыз түрдө жардам көрсөтүлдү. Ал эми дарылоо маселеси азыр Евразиянын деңгээлинде каралып жатат. Бүгүн ушу биздин мигранттарды дагы вакцинация кылуу боюнча маселе көтөрдүм. Муну дагы бул жерде жүргөндөрдү ушу вакцинациядан өткөрө турган болушту. Диаспоралар боюнча айтсам, улуу ынтымак жөнүндө сөз айткым келет. Ушул жерде мен тааныган диаспоранын коомдордун жетекчилери отурасыздар. Диаспоралардын ролу абдан чоң. Булар мамлекеттер аралык өз ара аракеттердин көпүрөсү, чет жерлерде кыргыз маданиятын бекемдөөчү механизми, курч социалдык маселелерди ыкчам чечүүчү чоң күч. Мекендештердин башына оор иш түшкөндө, кыйынчылыктарда ар тараптуу жардам бересиздер. Мекендештерибиздин дарылануусуна каза болгондо сөөгүн мекенине жөнөтүүдө каражат чогултуп жардам бергенин көрүп жүрөбүз. Мындан ары груз 200-ни мамлекетибизге жөнөтүүдө бардык чыгымын мамлекет толук мойнуна алат. Бул маселени уюштурууда элчилик консулдуктар иштешет. Ар бир төлөнүүчү чыгымын жерине жетип барып, толук төлөп, Кыргызстанга жөнөтүү маселеси уюштурулат. Бул боюнча мен жакында указга кол койдум. Мындан ары Кудай буйрса ошондой болот. Биз сиздерден мамлекетке акча келип атканда жакшысыздар дагы, анан кырсык болуп, ушу каза болуп калса, сөөгүн талаага таштап койгон, бул адамгерчиликке да жатпайт. Учурдан пайдаланып, коронавирус маалында жардам берген диаспоралардын, коомдордун өкүлдөрүнө, кайдыгер карабаган бардык мекендештериме өзгөчө алкышымды билдирем. Новосибирскиде, Соль Илецкиде топтолгон мекендештерибизге жатактарды, ысык тамактарды уюштуруп, медициналык да, акчалай каражаттардан да чоң жардамдарды бердиңиздер. Студенттер боюнча айтсам, бүгүнкү жолугушууга келген мени кубандырат. Жолугушууга келгениңиздер. Россияда 16 000ден ашык студент бар. Анын ичинен 7500-ü максаттуу квоталар боюнча бюджеттик негизде билим алышат. Биз бюджеттик квоталарды дагы көбөйтөбүз. Бул боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ушул жакта окуп жаткан студенттер
Сиздер жаңы муун катары келечекте өлкөбүздү өнүктүрүүдө негизги күч болуп бересиздер. Мен терең ишенем ага. Сиздердин билим чоң ресурс, биз ишенген байлыгыбыз. Окууну аяктап Кыргызстанга кайтып келгенден кийин көптөгөн тармактар жана чөйрөлөрдү жандандырууга өз салымыңыздарды өлкөбүз үчүн жумшагыла деп чакырмакчымын. Азыркы учурда биз кызматкерлердин кадрдык тандоосунун багытын өзгөртүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Кудай буйрса жакын араларда мен айтып жүргөн конкурстук негизде кызматка алуу процедурасы башталат. Ушуга байланыштуу келечекте терең билимдүү, өлкөбүздүн бакубаттыгы үчүн ак ниет иштеп берүүгө даярмын деген татыктуу жаш муундардын өкүлдөрү мамлекеттик кызматтарга келүү укугуна ээ болот деп ишендирип кете алабыз. Сиздерге албан ийгиликтерди жана жеке максатыңыздардын ишке ашуусун каалайм. Урматтуу бир туугандарым, сөзүмдүн аягында айтарым, алдыга коюлган максаттарга жана милдеттерге биргелешкен күч аракеттердин жардамы менен гана жетебиз. Биз элдин көздөмөсүнө жана Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө ыңгайлуу шарттарды түзө алабыз. Биз негизги бир шартты сактап аткарышыбыз керек. Биргелешип аракеттенүү, кетирилген кемчиликти жана каталардан сабак алуу, кечиримдүү болуу, жана ошол менен бирге тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо. Баарыңыздарга бекем ден соолук, узун өмүр, бакубаттуулук, мекенден алыстагы ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө жаркын келечек, аманчылык каалайм. Сизди Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына шайланышыңыз менен Россиядагы жалпы кыргызстандык мекендештерибиздин атынан кызуу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиз. Мамлекеттик жооптуу ишмердүүлүгүңүзгө алган ийгиликтерди, жемиштүү жетишкендиктерди каалайбыз. Элибиздин жаркын келечеги үчүн жумшап жаткан күч аракетиңизди ийгиликтердин коштоосуна, ошондой эле сиздин жетекчилигиңиздин алдында өлкөбүз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуусуна тилектешпиз. Урматтуу мекендештер, жолугушуубуздун мындан аркы суроо жооп менен уланталы. Президентибиздин иш сапарында жолугушуулар абдан көп болгондугуна байланыштуу убакыттын аздыгын эске алып, суроо жана сунуштарыңыздарды мүмкүн болушунча кыска нуска беришиңиздерди суранабыз. Анда кийинки суроо берүүгө сөзгө Шаматова Дариха мекендешибизди чакырабыз. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, куш келиптирсиз. Сиздин эң алгач биздин Кыргыз мамлекетине президент болуп дайындалганыңыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетейин жана жалпы мекендештердин атынан, Москвадагы колдоочуларыңыздын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мен ишке берейин деген суроом төмөндөчү болмокчу. Өзүңүз билгендей, Москвадан буга чейин бир канча мекендештер менен жолуккансыз. Иш чарабызды биринчи Москвадан баштаганбыз. Алдыбыз 7 жылдан сизди колдоп келсек, артыбыз буюрса дагы да катарыбыз толукталууда. Учурда Москвада кеминде 5000ден ашык өзүнүн мекенчилмин деп жүргөн мекендештерибиз бар. Анан бизде көйгөй мындай. Алдыда парламенттик шайлоолорго мекенчил партиясы эч кандай катышпайт экен, бирок биз деген 7 жылдан бери бири-бирибиз менен жакшы катташып, бир туугандай болуп калгандыктан сизден мындан ары биздин мекенчил деп уюм катары калыптануубузга уруксат берүүңүздү суранабыз. Анткени буга чейин
Сиз бизди аяоо максатында ал убакта кырдаал башка болчу, пайдасынан зыяны көп болчу. Ошол убакта уруксат бербей келгенсиз. Ошого уруксат берүүңүздү өтүнөбүз. Атын мекенчилдеп коюп, биз деген саясий тармакта эмес, башка эле диаспора уюмдарындай ар кандай жардамдарды берип, бирок биздин негизги багытыбыз культурно национальная автономия деп коет орустарда. Маданий ушундай автономия болууга уруксат берүүңүздү мен жеке өзүмдүн атымдан жана мекендештердин, сизди колдогон мекенчилердин атынан өтүнүп кетет элем. Ошого уруксат бере аласызбы? Мекенчил партиясын жергиликтүү шайлоолорго катышпайт деп чечтим, катыштырбайын деп анткени баягы кандайдыр бир катышкандан кийин баары бир кандайдыр бир деңгээлде жергиликтүү бийликтин башчылары иштей берет да. Айтпасаң да, кайра тескери айтып иштебе десең дагы баягы иштей берет да. Ошон үчүн баягы мына ушул администрациялык ресурстар колдонулду деген баягы сөздөн алыс бололу деп, мурункулардын катасын кайталабайлы деп, ошон үчүн катышпайт деп чечтим. Парламенттик шайлоого дагы катыштырбайбыз. Мындан ары шайлоолор таза болот. Мурункудай административдик ресурстар да колдонулбайт, сатып алуулар да болбойт. Мына бул шайлоону өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми жергиликтүү шайлоо дагы, анан жогорку кеңешке боло турган шайлоо дагы так ошондой таза өтөт. Үч жолу төңкөрүш болду, үчөө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Ошондуктан бир тырмоошто кайра баса бергенден алыс бололу. Ошондуктан мен өлкөнүн президенти катары бардык шайлоолорго, бир гана ушул депутаттардын шайлоолору эмес, мына кечээ жанагындай бир катуу ызычуу болуп кетпеди, молдолордун шайлоосу келип аткан апрелде бардыгын ушу таза, эл көпчүлүк кимди кааласа, ошол келип ошол шайланган жерге отурушун камсыз кылабыз. Бул мамлекеттин түздөн түз милдети болуш керек. Мындан ары шайлоолордон ызычуу чыкпаш керек. Мына ушул максатта мен катыштырбайт деп чечтим. Ал эми ким болбосун шайланып келсе, биз ошо кыргыз жараны болсо, Кыргызстандын жараны болсо, атуулуу болсо, биз бардыгы менен иштешкенге даярбыз. Мына бүгүн деле иштешип атабыз, мындан ары деле иштешип кете беребиз, тил табышабыз. Анткени бардыгыбыз эле өзүбүздү мекенчил деп сезген Кыргызстандын жараныбыз. Оппозиция болобу, позициясы болобу ошондой. Ал эми уюм катары катталып иштесеңиздер, ал өзүңүздөр билесиңиздер. Мен уруксат берем, ага эч кандай каршылык жок. Мекенчилер, Москва мекенчилеринен бир арзуаган кичинекей белегибиз бар эле. Сиз менен жакын контактланга болбойт экен. Ошо жок десе столуңузга коюп кетип уруксат бериңиз. Бул биздин мекендештердин атынан сизге арзуаган белегибиз. Кийинки сөз Кыргыз диаспорасынын аксакалы Орозбаев Турдалиев. Даярдансын Осмонбеков Конушбек. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendешler, жердештер, hurmatlı президент, sizge iş saparınızda Rusya'dan başlaganыңызга чын жүрек мындай дилибизден ыраазы болуп отурабыз. Сиздердин жолугушуунун негизинен ушул жерде иштеп аткан мекендештерге чоң таасир тийет деген ниеттебиз. Менин суроом Кыргызстандан Россияга айттыңыз, бир жылда 2 миллиард 400 миллиондун тегерегинде 3 миллиардка жакын каражат которулат. Бул Кыргызстанга чындыгында жакырчылыктан чыгууга болгон чоң салымды ушул Россияда эмгектенип жаткан жердештерибиз кошулат да. Жакында Россияда чектөө киргизген, бир айда 100 000 рубльден ашык каражат которулгандыктан Кыргызстанга которулган каражаттар кескин төмөндөдү. Ошон үчүн жакында мен Кыргызстанга бардым. Кыргызстанда банкоматтарда мына эң Россиядагы чоң банктардын бири Сбербанк, ВТБ банк жана башка банктар. Ошол биздин банковский карталар менен Кыргызстанга барып банкоматтардан
акчаларды алайлы десек, бир эле Демир банкта иштеткен ВТБ банк. Банктын банкоматы. Калган банктарда банкоматтарында иштебейт экен. Эмне себептен? Же бир банкка башка мыйзам, же Сөзүңүздү үзүп жооп берип коеюн ушуга. Мына азыр эле ошо Владимир Владимирович менен сүйлөшкөндө мен ушул маселени көтөрдүм. Кыргызстанга Россиянын банктарын ача турганга сөз берди. Өкмөткө команда берип, ушу банктар жакында ачылат, Кудай буйрса. Кыргызстанда. Маселем болду ушу. Сурандым ушу банк ачып бергиле Кыргызстанга деп. Бир-эки банк ачыла турган болду. жакшы болуптур. Ошол маселе менен чечилип калыптыр. Көйгөйлүү маселелердин бири болуп аткан. Мен өзүм башыма өттү, акча которуу аябай кыйын болуп аткан. Кыргызстанда бир дагы Россиянын банкы жок экен, ошону мен өзүмө жазып алып келгем, буну көтөрдүм, чечип беребиз. Ошону банкоматтарга дагы бир тапшырма берип койсоңуз, Visa карт менен Mastercard дүйнө жүзүндө бар жокту иштейт да. Кыргызстанда айрым банктарда иштейт, айрымда иштейт. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Мына өкмөт башчыларынын, өкмөт мүчөлөрүнүн чогуу алып келип, ушу Россия менен мамлекет, эки мамлекеттин ортосун чыңдоо максатында келип, убакытыңызды таап, элдештер менен жолугуп, көйгөйлүү маселелерди чечейин деп, ушул жолугушууну уюштурганыңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Осмонбеков Кубанычбекти даярдансын Кожоев Кубанычбек. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кубанычбек Осмонбеков, эл аралык ишкерлер ассоциациясы 15 жылдык мигрант стажында. Биринчиден куш келипсиз, абдан кубанычтабыз. Мен мына 3-4 жолу комиссия мүчөсүнүн өкүлү болуп иштедим, бирок акыркы шайлоодо вот элдин көздөрүн көрсөм, сизге болгон ишенич абдан башкача болду. Кээ бирөө кичинекей муркай балдары менен келди, кээ бирөө 3-4 баласын эчтип алып келди, кээ бирөө болсо балдакчан келди. Мунусунда такыр башкача шайлоо болду. Ошон үчүн мен ойлойт элем, кыргыз эли, мекендештер, диаспора бардыгы сизге чоң аванс берди ишенич менен. Өтө Кудайдан суранабыз, сизге ишенебиз, ошол өтүнүчтү биздин аванста актайсыздар. Анан менде 3 суроо жана сунуш бар. Бардыгы экономика жаатында болот, социалдык жаатын болсо менин башка мекендештерим балким азыр айтып, көйгөйлөрүн айтып кетер. Чет жерде 1 миллион Кыргызстан жараны жүрөбүз. Кыргызстандын ичкидин продукциясынын 3/1 бөлүгүн камсыздап атабыз. Бирок тилекке каршы ушул ичте ушул Кыргызстанга келген 2 миллиард акчанын бардыгын жөнөкөй эле жүн эле ырас алып кетет да. Мындайча айтканда кайра кайтарымы жок. Жашнакай бир долбоор бар, мигранттар үчүн түзүлгөн. Молдованын, Румыниянын, Тажикстандын долбоору. Мигранттар үчүн түзүлгөн 1+1 деген долбоор. Бул биринчи сунушум. Ал долбоордун биринчи максаты, эгерде ишкер мигрантыбыз Кыргызстанга $10.000 бизнес жаатында ачам деп бизнеске акча салса, мамлекеттагы $10.000 бөлүп берип туруп, налоговый жагынан послабление берип туруп, ишкерликти өндүрүүгө жардам берет. Бул кичи инвестиция болуп калат. Эгерде мекендешибиз ошондой шансы болсо, бизнес жаатын Кыргызстанга ачканда өзүнүн үй бүлөсүн асыл акылын алып калат, Кыргызстанга сактап калат, андан тышкары 2 үй бүлөнү жумуш менен камсыздайт. Ошол долбоорду экономика менен иштеп чыгып, мигранттарга берсеңиз, абдан чоң жардам болот эле да, тарыхта калчу окуя болмок. Албетте эле бизнес жаатында эмес, ошонун социалдык жаатында деле кылсак болот. Мисалы үчүн бул жерде өтө көп жааматтар бар. Өтө көп коомдор бар, айылдын коомдору бар. Мисалы үчүн мен өзүмдүн айылыма жардам берип, мисалы үчүн биздин жаама бала бакча салгыбыз келет. Ошол эле 1+ проекти, ошол бала бакча салганга дагы, социалдык объект салганга да жардам берсе, площадка салганга жардам берсе, мекендешибиз 1 миллион акча жоготуп берсек, мамлекетибиз 1 миллион акча менен үстүнө кошуп берсе, заңдыраган чоң көп ушул проекттерди кылат элек. Биринчи суроом сунушу. Экинчиси болсо, Кыргызстанда өндүрүүчүлөр өтө көп. Евразиялык экономикалык бирикмеге киргенде баардык ишкерлер
жакшынакай сүйүнүп атып эле чет жерге биз өзүбүздүн өндүрүштү өткөрө алат экенбиз деп. Бирок тилекке каршы, мисалы үчүн Москва жергесин алсак, бал чыгаргандар, сыр чыгаргандар, ошо өндүрүүчүлөр өзүнүн продукциясын жанагы чоң ритейлдерге бере албайт. X5 ритейлге, Ашанга бере албайт, Пятерочкага. Себеби деген алардын условиясы кабальный болуп калат. Алардын чоң объемун биздин мамлекетте кичинекей ишкерлер камсыз кыла албайт дагы. Кайра карыз болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен биякта ишкер мекендештер менен азыр бир долбоор түзүп чыгып атабыз. Россиянын бардык объект аймактарында кичинеден мини кыргыз маркет түзүп, бирок бизге бир эле кепилдик керек, Кыргызстанда өндүрүүчүлөр ошо продукциясын бизге жөнөтсө, бул жактан реализация кылып туруп, иштешкенге бир жакшынакай мост түзүлсө. Бул экинчи сунушум жана суроо. Үчүнчү суроо жана сунушум болсо, канча мекендеш болбосун чет жерде жүргөнү. Бардыгыбыз бир эле максат менен жүрөбүз, Кыргызстанда үйлүү жайлуу болобуз. Чет жерде жүргөн мекендештерге социалдык мамлекет тарабынан объекттер курулуп, арзан баа менен көп жылга берилсе, бекер кереги жок, акчасын төлөшөт. Бирок ошо акчасы 20 миңдик, 30 миңдик айына төлөй тургандай ипотека сымал, бирок проценти азыраак кылып берилсе, менин оюмча көп мекендештер батасын бермек. 2018 жылдан баштап көп мекендештер рубльдин девальвациясына, рубль девальвация болуп түшүп кеткенине лайыкташып, Кыргызстанга акчаны аз жөнөтө баштады. Мисалы үчүн мурда 150 миң рубль жөнөтсө, менин атынан 5 миң доллар алса, азыр 150 миңдей болгондо 2 миң доллар бар. Андан көрө ошол акчаны бул Россияга салайын, Россиядан мен ипотека алайын деп көп мекендештерибиз ипотеканы бул жерден ала баштады. Муну менен өзүнүн тилекке каршы 20 жыл, 30 жылга арканы жок тушап койду десек болот. Эгерде мамлекет тарабынан ушул проект ойлонуп чыгып, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында, Бишкек шаарынын терек четинде микро райондор курулуп, атайын мекендештерге арналса, менин оюмча сиз тарыхта калган ажоо болосуз. Идея көп, пландар көп. Бизге ошо биздин үнүбүздү биле турган, биздин үнүбүздү уга турган, биз менен эсептеше турган ажоо болуп бериңиз. Сиздин мекендештерди дагы бир жолу айтып кетейин, довериясы, аванс довериясы өтө чоң. Андан тышкары жаңы элчибизге да чоң рахмат. Менин оюмча жаңы элчибиз дагы бул жерде биз менен диаспора менен кошо бирөөбүз бүт болуп, бирөөбүз кол болуп, диаспора баш болсо элчилик төш болуп, көптөгөн проекттер ишке ашырабыз деп ишенебиз. Клара Саматовна, сизге дагы ийгилик каалайбыз. Кудай буйруса, көптөгөн долбоорлорду ишке алып, чогуу ишке ашырабыз деп ойлойбуз. Рахмат. Чоң ишеним бердиңиздер. Аванс, жол терим менен сезип турам. Кудай буйруса баардыгы жакшы болот. Анан баары эле бир күндө, бир айда бүтүп кетпейт экен. Азыр дагы саясий процесстер бүтө элек, ошону эсиңиздерге алып коюңуздар. Мына мен бир ай толук боло элек иштегениме, шайлоо менен жүрдүк, ызы чуу менен жүрдүк. Меники ушул февралдын башынан баштап иштөө башталды десеңиздер болот, деп эсептесеңиздер. Кудай буйруса, бирок ишеничиңиздерди толук актаганга бардык күч аракетимди жумшайм. Долбоорлор боюнча 1+1 инвестициялар боюнча мына жаңы элчи келди. Бардык мигранттардын эсине кандай гана жардам керек болбосун, биздин министрликтерденби жана өндүрүүчүлөр тарабынан деп атасызбы, элчиликке келип кайрылыңыздар, элчилик министрликтерге чыксын. Мына элчиликтердин милдеттери ушул. Консулдуку дагы, элчилики дагы, биздин министрликтер мигранттарга жардам бериш. Ошол жактан сиз айтып аткан товарларды ошону уюштуруп, ушу сиздерге жеткирип берип туруш. Мына ошондой баягы бири-бири менен тыгыз байланышта иштеш. Мындан ары, мына министр, тышкы иштер министри экөөбүз дагы көп сүйлөшүп атабыз. Мындан ары баягы элчиликтер, консулдуктар келип эле, анан зарплата алып эле, анан бир эки кагаз бүтүрүп коюп эле жата турган элчиликтер болбойт элчилер. Инвестиция тартып бериш керек. Ар бир квартал сайын отчетторун алабыз. Бир кварталда эмнени жасадың, кандай инвестиция тартып келдиң, же ошо мамлекеттен бөлүнгөн акчаны жеп эле жатасыңбы депчи. Мына ушундай отчеттор
ипотека боюнча Кудай буюрса биз 4%ке чейин түшүрөбүз. Азыр где-то 6-8-10%тен болуп атат. Биз муну пландаштырдык, бардык долбоорлорун карап чыктык, пландарды иштеп чыктык, 4%ке чейин түшүрсөк болот экен. Андан сырткары мына баягы биздин өзүбүздүн эле РСК банктан берсек болот аны которуп. Ипотекалык компанияда иштеп атат, биз ошонун ишин карап атабыз азыр. Мындан сырткары биз инвесторлор келип атат, келе башташты. Баягы ГЧП деп коет, государственно-частное партнерство деп. Ошол боюнча, ошол багытта дагы биз иш алып барабыз. Кудай буюрса жаңы конституция кабыл алынса, апрелде биз улуттук агенттик деп ачсам деп атам, ошо президентке түздөн-түз баш ийе турган агенттик болот. Ошол агенттик инвесторлор менен иштейт. Ошо ГЧПнын негизинде договор түзүп, анан ошо кандайдыр бир процентин, 20-30%-ин салган ошол үйлөрдүн мамлекетке бере тургандай кылабыз. Анан калган мисалы өзүнө тиешелүү процентин ошо инвестор дагы ошо ипотекага көп жылдык мөөнөткө бере турганга макулдашылып атат азыр. Мамлекетке тийген баягы үлүшүн дагы ошо ипотекага беребиз көп жылга. 25-30 жылга берсек, ошо сиз айтып аткан жанагы сумма менен бардыгына баягы мындай мүмкүнчүлүктөр болот да алганга. Мына ушул иштерди жүргүзүп атабыз буюрса. Урматтуу туугандар, дагы бир жолу сурап кетет элек, соңгустарды убакыттын тардыгына байланыштуу так жана Кыска берсеңиздер, мен азыр Татарстан президенти менен да жолугушум бар эле бул жерден чыккандан кийин. Адектер ошосу. Кожоев Кубанычка берилет, даярдалсын Эртабулды Шамилов. Рахмат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Россиядагы бүткүл мекендештердин атынан сизди президент болуп шайланышыңыз менен дагы бир чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана сиз миграциянын бүт баарын токтоп өттүңүз. Эми ошол 30 жылдан бери келген мекендештерибиздин жартылайы, мындайча айтканда статистика боюнча 1 миллиондон ашык мекендештерибиз гражданство алып, бул жакта эми мындайча айтканда орусча айткан соотечественник болуп калды. Биз сиз айткан ошо булуң бурчтагы бүт мекендештерибиз ошо сыртта калбасын деп биз 10 жылдан ашык албастап чуркап жүрүп общероссийский кыргызский конгресс деген федералдык статустагы чоң бир таасирдүү коом түзүп бүгүнкү күндө Россия мамлекетинин жетекчилигинин бүт Россия бийлигинин колдоосуна биз жетиштик. Биздин негизги максат өзүбүздүн ушул жердеги мекендештер оокатына тың болуп, башка улуттардан кем болбостон негизги максат ошол мекенибизге жардам берүү. Эң негизги биздин бүтүн азыр 80 шаарда өзүбүздүн бөлүмдөр өз иштерин улантып атат. Шайлоого дагы абдан жакшы болуп, суроо мындай, урматтуу мекендештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул биздеги бир эле мигрант эмес, Россияда мекендештер дагы аябай чоң өздөрүнүн салымдарын кошуп келет. Биз ойлойт элек, биз дагы өзүбүздүн үрп-адат, тил, маданият жана айтып аткандай, бул жерде бир эле тил, маданият эмес, бул жерде дагы саясий, коомдук иштерге аябай активдүү катышып атабыз. Биз дагы өзүбүздүн туулган жер мекенибизге биз дагы колдоосуна муктажбыз. Ошон үчүн бизде сыртка чыгып кеткен мекендештер дагы сыртта калтырбастан биз өзүбүзгө колдоо боюнча өзүбүзгө тийиштүү органдарга өзүңүз тапшырма бересиз деп ойлойбуз. Тимге, элчиликке, жаңы келген биздин элчилик менен биз Кларасым атынан илгертен билебиз. Биз мүмкүн болушунча элчиликке дагы жаңы өзүбүздүн колдообузду көргөзөбүз. Рахмат. Сөз Эртабулды Шамиловго берилет. Даярдансын Курсант Акматов Алтай. Кыргызда сөз бар, улуу ишке аттанганда чылбырды кырчат иштеп, башты канжыга байладым деп, ошондой улуу ишке аттанып, элдик президент болдуңуз. Ошол элдик президенттик кызматыңызды Москвада жогорку аксакалдар кеңеши бар,
60'tan aşık. En ulu aksakalımız hazır aslında 85'e çıkan aksakalımız oturat. 85-95 yıldığın belgileyildi atağız. Uşul aksakalların atından uşul çın dilimizden kutuktayız. Benim de iki sunuşum var. Birinci sunuşum, siz yeldik prezident bolğundan keyin sizdin tayanar toğunuz, jölöğüңüz bu Kırgızda aksakalдар bolup esептелет. Ошондуктан Kırgızstandагы Аксакалдар институтун чыңдап жана калыбына келтирүүңүздү суранат элем. Себеби азыркы мезгилде айылдык, райондук, областтык, республикалык аксакалдар кеңештеринде баягы кызматтан аттан түшсө дагы өзөңсүз буттан чыкпаган бийликтегилер отуруп, баягы аксакалдык бүткүл биздин Кыргыздын дөөлөттөрүн элге чыгарбай отурушат. Ошон үчүн сиз ушул Аксакалдар институтун чыңдап ушуларга таянышыңызды суранат элем. Экинчи сунушум, мына азыркы айтып, сиз өз сөзүңүздү айтып өттүңүз. Бизде сиз 4 жыл мурун көргөндөгүдөй эмес, азыркы мезгилде бүтүндөй 7 областтык, райондук, шаардык, айылдык коомдор түзүлүп, ошолордун бардыгында жетекчилер шайланып, алардын астында коомдук фондулары бар. Мисалы үчүн экиле мисал айткым келип отурат. Себеби мен 7 областтын бардык жакшы жамандыктарына катышып жүргөн аксакалдын бири мен. Мисалы үчүн Кадамжай коому 1 жылдын ичинде мамлекетке Кыргызстанга салган акчадан сырткары айылдарга 100 миллион сом акча жумшаптыр. Ана эми Кара Суу районуна 50 миллион акча жумшаптыр. Эгер Кара Суу районунда 8 айылдык коом болсо, Кадамжайда 70 айылдык коом бар экен. Ошон үчүн сизге сунушум, бизде ошондой структура даяр. Сиз барсаңыз дагы айылдык өкмөттөрдү, акимдерди ушул жака командировкага бир жумалап жөнөтсөңүз, азыр жумуш иштери башталып элек. Проектилерин айылдык өкмөттөр, проектилерин, бизнес пландарын түзүп, ушул балдарга эмне кылабыз, кандай жумуш орундарды түзүп бере алабыз. Ошолорду түзүп келсе, керек болсо жол кырасын төлөп келгенде жаткырып, сүйүнүшүп, кабыл ошол сиз алып кетем деген мигрант инвесторлордун bir жакшы жолу болот эле да. Ушул ишти сунуштагым келип атат. Сөз курсант Ахматов Алтайда даярдансын. Москва шаарында окуган студент Дүйшөбаева Айзада. Москва Садыр Кожевич, мен Ахматов Атаймыр Избекович, Москва шаарындагы МВД университетинде 1-чи курста окуйм. 1-чи суроо мугалимдер боюнча суроо бар. Анткени бул актуалдуу проблема деп эсептейм. Кыргыз Республикасында мугалимдер орточо айлык акысы 16 000 сомду түзөт экен. Сиздин оюңуз боюнча эгерде мугалимдер жана ушул билим берүү тармагында иштеп жаткан ишчилердин айлык маякнасын жогорултаса, бул билим берүү системасын жакшыртабы? Экинчи суроом, кайрадан билим берүү системасы тармагында кайрылсам, Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндөгү билим берүү системасынын өнүгүшү сизди канааттандырабы? Менин бакы боюнча, Кудай буйрса жакын караларда карайбыз. Көтөргөнгө биз болгон аракетибизди жумшайбыз. Жакын карада биз медиктердин саламаттык сактоо тармагына көтөрүп берели деп атабыз. Андан кийин мугалимдерди киргизебиз. Анткени саламаттык сактоо тармагына көтөрүп бербесек кыйын болот аталарга. Анан эми билим берүү тармагы албетте мени дагы канааттандырбайт. Бирок биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Азыр ар бир министрликтерде оптималдаштыруу жүрүп жатат. Баары биригип атат. Реформаларды ар бир министрликте Кудай буйрса жасайбыз. Дүйшөбаева Айдарада даярдансын. Сабаева Жамал. Добрый вечер, уважаемый Сидор Нургулевич. Меня зовут Душебаева Айдана. Я являюсь студенткой 3-го курса финансового университета при правительстве РФ. Мой вопрос заключается в следующем. Каждый год количество выпускников составляет около 40 000, однако на территории Кыргызской республики могут трудоустроиться только 8. Остальные вынуждены ехать на заработки, и в том числе в Россию. Думаю, что каждый из нас хотел бы трудоустроиться именно в Кыргызстане, а также поучаствовать в развитии нашей страны.
Какие у нашего Министерства образования, а также Министерства здравоохранения и социального развития планы на выпускников? И могут ли они трудоустроить наших студентов после окончания вуза? Следующий вопрос заключается в том, что можно ли предоставить дополнительные гарантии по социальной поддержке лицам, потерявшим период обучения обоих или одного родителя. Ведь пенсия по случаю потери кормилицы до окончания обучения составляет всего 1600 сомов, что ниже даже прожиточного минимума. Многие вынуждены отчисляться, чтобы прокормить себя, а также своих несовершеннолетних братьев и сестер, а также оплатить детские сады и школы, несмотря на то, что по закону Кыргызской Республики дошкольное и школьное образование является бесплатным. Спасибо. Иш орындары боюнча, камсыз кылуу боюнча муну биз караштырабыз. Бирок азырынча андай иш орундары менен камсыздандыруу үчүн биздин билим берүү министрлиги дагы азырынча күчү жетпейт. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Канчалык жогорку эмгек акы менен. Анан баягы билим берүү системасын биз бардыгын ушу бекер кылганга биз аракет кылабыз. Азыр эми жеке мектептерде чоң каражаттарды төлөп окутат, негизи көпчүлүгү. Бирок ушу мамлекеттик мектептерде бардыгын мамлекет тарабынан камсыз кылып, ата-энелерден, балдардан бир тейин чыкпагандай кылып, биз ошону жөнгө салабыз. Буга бир жарым жылдык убакыт керек, жарым жыл берсин. Сабаева Жамалда даярдансын Жолдошали Шамуратов. Саламатсызбы, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, сизди Москва шаарындагы жалпы акын жазуучулардын, маданий кызматкерлердин жана ошондой эле жалпы айымдардын, энелердин атынан куттуктап кетмекчимин. Жана ошондой эле сизге ошо айымдардын атынан өтүнүч кат бар, өзүңүзгө тапшырып коюуга уруксат бериңиз. Андан кийин проза жетиштүү болду го, кичине поэзия 1 мүнөттүк. Президент болуңуз элдик эле. Өнүгүп кыргыз элим өзгөлөрдөй, бай болуп, кедей болуп өзгөлөнбөй, каржалып жол таппастан турабыз не, ынтымак бириңдиксиз өлкөмөнбөй. Акыйкат чындык өзү жеңди беле, кыйналып 30 жылы келдик неге, журт бактысы караңгыдан жол таптыңыз, президент болуңуз сиз элдик эле. Ким кандай иштегенин мезгил тактар, коюлган капканыңды кыйгабаттар, келечек мекен үчүн жан аянбай, ой ниетин адаштырбай жардамдашар. Эл үмүтү, духуң, рухуң түптүү билем, кыйын күндөн ата журтту сууру шенем, Кыргызстан тазаланып өссүн өнсүн, калыс иштер шыдыр болсун, жолдор кенен. Ийки сөз Жолдошалы Шамуратовта даярдансын Азам Мамадалиев. Урматтуу туугандар, президент, саламатсыздарбы? Менин фамилиям Шамуратов, атым Жолдошалы, 76 жылы 2-сентябрда келген Москвага окуган. Ошол бойдон ушу жерде иштеп атам, жашап атам. Чындыгында мына бир 10 жыл мурда мен Бишкекке барып, ушул жерде Казакбаев отурса керек. Казакбаев. Ошол киши мен 10 жыл мурда мен жолугушуп, сүйлөшүп, атын ким десе мен айтканмын Жолдошалы деп. Анан Жолдошалы, Жолдошалы деген аттар жакшы болот дейт. Эмне үчүн десем, чоң атамдын аты Жолдошалы деп айткан. Мына ошол киши мына факт. Ошол жерде болсо. Ошода туугандар мына өзүңүздөр билесиздер, бизде Кыргызстанда кандай оор кырдаал болуп атат. Мына айтпай эле коеюн историяны 3 президентибиз кетти. Бирөө камалып жатат. Ошондо тагдыр экен ошолордуку. Же биз Кыргыздын тагдырыбы ошону билбейм. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына алдыбызда жаңы президентибиз отурат. Мына жаңы президент, ушуну биз колдодук, эл колдоду, бүт баары колдоду. Бул президентибиздин өмүр баянын бүт баарыңыздар билесиздер. Кандай жол менен кыйналып, кандай турмушту өткөргөнүн. Оны айтпай эле коеюн.
Her bir adamın başından ошондой жамандык өтпөсүн. Саңгылан ата-энесин жоготту. Баласын жоготту. Уақыт аз болып отыр. Уақыттар. Эми айтайын деген мына урматтуу президент көп шаарды айланып чыктыңыз, көп сөздү айттыңыз. Ошол жерде өгөлөдү билдиңиз. Бирок буну аткарыш кыйын. Айттыңыз, мигранттарды алып келем деп. Мигранттар 1 миллиондан ашык мигрант бар экен. Ошонун ар жылы 100 миң места болсо дагы Кыргызстанда 10 жыл кетет экен. 10 жыл. Ошондой айтайын деген мына президент өзү жалгыз эч нерсе кыла албайт туугандар. Давайте бүт барыбыз жардам берели. Айтып ар бир проект айтып, ошо проект айтып, ар бирибиз ошо акчаны алып баралы. Так жок, акча жок туугандар. Алтын ортада бул ишке канча жыл иштейт. Yardım vermesek, самый birinci karajat gerek tuganda. Karajat bolmasa, kanday proyekt bolsa da biz аны аткара албайбыз, кыла албайбыз. Ошондо мына сөзүбүз айтып кеттик, мына посолдор, чындыгында посолдор алсын бир нерсени. Жүрө бербей ошондо. Бул проект мен буну 25 жыл мурун ойлогон баштадым. Ошондон урматтуу президент, сизге чын сол ичинде ийгиликтер болсун. Бирок мен сунушум бар. Мен ушул жерде иштеп атам, жашап атам. Мен патриотмун. Мына вы Фейсбуктан карасаңыздар, Шамурат Жолдошалы көрөсүздөр, бетти бекенимди. Мен айтайын дегеним, мына кадр вопрос турасыз. Туугандар, мен производитель адам, мен билем да, билесе ушуну турбайчы. Анан самый главный bizde kadr gerek. Kadr olmasa, bu çeçe albayız. Akça jasadağı kadr oşonu bilip, hayaka rasat kılganı bilmezse, biz eşe zıglanmayız. Bizim kadr gerek. Sağımlığa bırak kadrına girişiyor. Kanca. Oşon için hurmatlı prezident göre kadr tutan dağınız, kadr biliyoruz. Oşondan daha bir sunuşum var. Yaşına bir neme mümkünçülük var. Kırgızstan'a 4 milyar dollar alıp barганга сүйлөшүп, баягы Кыргызстандагы баягы темир жол оңдогону. Ошого эсе мүмкүн болсоңуз, мен ошону сизге өзүңүз айтып берсем, ошону 8 айдан 1 жылга чейин алса болот ошону. Акыркысы туугандар, мына бүт баарын билебиз, өзүңүз айткансыз, алан жүргөндө биздин президенттерибиз эмне болот? Ошону тагдырганда, ошого дагы сиз президентсиз, бүт баарыбызга президент сизсиз, сизди бүт баары карап турабыз. Рахмат. Чечебиз буюрса. Урматтуу туугандар, убакыттын тагдырына байланыштуу азыр суроо жазылгандар абдан көп. Сиздер туура түшүндүңүздөр. Азыр президентибизди башка жолугушууда күтүп атышыптыр. Азыркы сөздү бата бергенге биздин улуу ата мекендик согуштун ардагери Ороз Атабашка берип койсун. Татарстан президенти убакыттын кыскасына ыңгайсыз болуп калат. Бугандар жетишпей калганыбыздар кат жүзүндө азыр элчиликтин кызматкери каттар чогултат. Берсем микрофон Мындайда эл көп, сөз да көп да. Бир гана кыска сөзүм бар. Мына 16-17 жылда жүргөнүмдө ушул мигранттар менен кошо туруп, кошо жашап жүргөнүмдө ошондо элдин сүймөгүнчүлүгүнө ээ болдуң эле. Колуңан келген жардамдар ысык сууга катышып жүрдүң эле. Мына ошол мүнөзүң ошол нерсе менен ушул ийгиликке жеттиң деп ойлойбуз. Мен айтайын дегеним, бүгүнкү Кыргызстандын убагында маселе чачтан көп, кыргызча айтканда. Чечилбеген токой шуат да. Мен бир гана айтайын дегеним, билим тармагы, башка тармагын айтып атабыз. Бүгүнкү күндө мен ойлой турганым, ошондой Москвада, дүйнө жүзүндө миңдеген кесипкөй мыкты кызмат аткарган адамдар бар да. Ушуларга да көңүл бурсаңыз, анан кийин акыркы айта турган сөзүм, биз дагы ошондой, эл деле ошондой сүймөнүчтө, ошондой деле үмүт артып турат. Бирок бүгүн сиздин акыбалыңыз
Мына бүгін мәселені шешем десеңіз ертелік қылады, ертең шешем десеңіз кеш қала тұрған ахвалда тұрады да, сізден чечкінді тоқтаусыз мына шешімдерді алып, қадамдарды genel бекен баштасыңызға қалып, ел ушуну күтіп отыр. Жауап ел ушуну күтіп. Ушундай чечкинди адамдарга башыңызды биз үмүткөрбүз жана каалайбыз. Урматтуу мекендештер, жетпей калганыңыздар сураныш кагаз жүзүндө мына биздин кызматкерлер чогултат, бияка өткөзүп бериңиздер. Оразатага берип коңуздар. Aylanayın balam. Bütün oğlum neudobno. Bundaysın. Ben Birinçiden seni kutluktan Kırgızistan'dan prezidenti olganım için. 7 yıl sonra ben şu Rusya'da durgan Kırgızların aksakallı ben boldum. Oşo bardıq aksakalların atынан, özümün atынан sizlerin prezident olganlarına kutluktan. Kaçan bu aksakallardan ortasında algan kişinin ömrü uzun olur, işin mutlu olur. Şundan keyin şu yerdi unutmagan balam. Конечно, senin көп жақсы болады. Şundan keyin men sizlarga поздравить eteyim. Biz bütünlük жақсы olsun. Құдай тілегін берсін, ömrümüz болсын. Elde yerde бардық тіршілік болсын. Кыргыздар ели бай болып тұрсын. Amin. Rahmat, salamat olunuzdan keyingi görüşmek. Мына ушундай мекендештер убакыттын тар болгонуна байланыштуу көптөгөн суроолор берилбей калды. Кудай буйрса баары жакшы болот. Келечек али алдыда.